Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 19 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта көп орунду сандардын айрым жана жалпы разряддарын атоону кайталайбыз. Туюнтмалардагы амалдардын аткаруу тартибин туура аныктоого машыгабыз. Анан циркуль менен иштөөгө көнүгөбүз. Азыр болсо дептериңерге таза жазуу жазгыла. Бул жерде бир нече 4 орунду сандар берилген. Ушул сандарды таза, сулуу элементи менен дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми болсо биз ушул берилген сандардын айрым разряддарын жана жалпы разряддарын атайлы. Анда биринчи санга көңүл бургула. Бул жерде 4362 деген 4 орунду сан берилген. Азыр биз биринчи айрым разряддарын атайлы. 4362 санында 4 айрым миңдик, 3 айрым жүздүк, 6 айрым ондук жана 2 айрым бирдиги бар. Эми ушул эле сандын жалпы разряддарын атайбыз. 4362 санынын жалпы миңдигин аныкташ үчүн биз ушул эле санды миңге бөлүшүбүз керек. Демек, миңге бөлсөк, тийиндиси 4, калдыгы 362 чыкты. Эми, демек, 4362 санында 4 жалпы миңдиги бар экен. Эми жалпы жүздүгүн аныкташ үчүн биз ушул эле санды 100гө бөлдүк. 100гө бөлсөк, тийиндиси 43, калдыгы 62 болду. Демек, 4362 санында 43 жалпы жүздүгү бар экен. Ал эми жалпы ондугун аныкташ үчүн ушул эле санды 10го бөлөбүз. 10го бөлсөк, тийиндиси 436, калдыгы 2 чыкты. Демек, 4362 санында 436 жалпы ондугу бар экен. Ал эми жалпы бирдигин аныкташ үчүн ушул эле санды 1ге бөлөбүз. Демек, тийиндиси 4362 болду. Демек, 4362 санында 4362 жалпы бирдик бар. Балдар, кийинки сандарды дагы айрым разряддарын жана жалпы разряддарын так ушундай тартипте атагыла. Эми кийинки мисалга көңүл буралы. Окуу китебиндеги 1029 мисал. Туюнтмаларды байка. Кээ бирде кашаанын ичинде бирден ашык амал болушу мүмкүн. Анда да амалдардын иретин сакташ керек дейт. Эми биз биринчи туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде татаал туюнтма берилиптир. Туюнтма кашаалуу туюнтма экен. Кашаанын ичинде 3 амал бар экен. Демек, амалдардын аткаруу тартибин аныкташ үчүн биз кашаанын ичин биринчи иштейбиз. Анан кашаанын ичиндеги амалдарды да карайбыз. Бул жерде биринчи солдон оңго көбөйтүү, бөлүү амалдары ирети менен аткарылат. Андан кийин кошуу, кемитүү амалдары ирети менен аткарылыш керек. Демек, бул жерде биринчи көбөйтүүнү биринчи аткарабыз. Андан кийин экинчи көбөйтүүнү аткарабыз. Андан кийин кошуу амалын аткарабыз. Андан кийин кашаанын сыртындагы кемитүү амалын аткарабыз. Кийинки туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде дагы кашаалуу туюнтма берилиптир. Кашаанын ичинде 2 амал бар экен. Дагы эле жанагындай тартипте кетебиз. Биринчи бөлүү амалын иштеп алабыз. Андан кийин кашаанын ичиндеги кошуу амалын иштейбиз. Андан кийин кашаанын сыртындагы амал аткарылат. Кийинки туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде дагы кашаанын ичинде 2 туюнтма бар экен. Дагы эле биз
көбөйтүү амалын биринчи аткарып алабыз, андан кийин кошуу амал аткарылат. Андан кийин кашанын сыртындагы амал аткарылат. Эми кийинки туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде дагы эле кашалуу туюнтма берилген. Кашанын ичинде эки амал бар экен. Бул жерде биринчи бөлүү амалы иштелет. Андан кийин кашанын ичиндеги кошуу амалы иштелет. Андан кийин кашанын сыртындагы көбөйтүү амалы иштелет. Эми балдар, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Силер дептериңерге бул туюнтмаларды көчүрүп жазып, астына ар бир амалды айрым-айрым иштешиңер керек. Азыр болсо кийинки номерге көңүл буралы. 1030 маселе. Маселенин шартын түзөбүз балдар. 3 көйнөк 270 сом турат. Ушундай 10 көйнөк канча сом турат? Демек балдар, 3 көйнөк биригип 270 сом турса, силер алгач бир көйнөктүн баасын табышыңар керек. Анан бир көйнөктүн баасын таап алгандан кийин ошондой 10 көйнөк канча сом турарын таап аласыңар. Маселенин кыскача шартын түзүп, чыгарылышын жазып, жообун жазып иштегиле. Андан кийин 1034 геометриялык маселеге көңүл буралы. Борбору бир чекитте, радиустары 3 см жана 4 см болгон эки айлана сыз. Экөөнө тең тиешелүү болгон бөлүктү боё дейт. Демек, биз эки айлана сызышыбыз керек экен. Эки айланабыз бир борбордо жайгашкандай болуш керек экен. Биринин радиусу 3 см, экинчиси 4 см болуш керек экен. О чекитин белгиледик. Мына биринчисинин радиусу 4 см болду, экинчисиники 3 см болду. Эми ушул эки айланага тең тиешелүү болгон бөлүктү силер боёшуңар керек. Ошондо кайсы бөлүк боёлот? Жакшылап ойлонуп туруп анан боёгула. Бүгүн балдар, биз сандардын айрым жана жалпы разряддарын атоону кайталадык. Туюнтмадагы амалдардын аткаруу тартибин белгилөөнү машыктык. Циркуль менен иштөөнү машыктык. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма окуу китебиндеги 1036 мисалдагы амалдарды мамыча түрүндө аткарып, дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Анда биздин бүгүнкү математика сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.